تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Тоғандар, ассалаумалейкум. Урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, жалпы кыргызстандык мекендештер. Буюрса бүгүн 4 число, 4 ай 2024 жыл Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 2-ден 15 мүнөттө өткөн кези. Бүгүн бул видеобуз буюрса кубанычтуу видеолордун бири болмокчу. Буга чейин билесиздер, биз Сокулукта жашаган бир Ибрагим деген досубуздун келинчеги мындай Алла Таалам бир сыноо берип Индияга дарыланууга жөнөп атыптыр деген сыяктуу видеону чыгарып сбор кылганбыз. Буюрса ошол Ибрагим досубуз келинчеги менен Индия өлкөсүнө барып дарыланып жакшы болуп келген учуру. Азыр 2-ден 20 мүнөт өткөн кезде түшүп калат. Азыр эле бул жакта аэропорттун эмесинен жаңырып калды. Ушул Дубайдан келген жүргүнчүлөрдү биринчи кабаттан тосуп аласыздар деп. Бул жакта ата-энелери бар, бир туугандары бар. Сиздер менен чогуу ушул кубанычты бөлүшүүнү туура көрдүк. Бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Азыр ичине кирип, буюрса Ибрагим досубузду, анын келинчеги Индия өлкөсүнөн эсен-аман келип калды дарыланып. Албетте бул сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жардамыңыздар менен Алла Таалам ушундай бир сыноо берген экен. Буюрса ушул сыноону биз менен, сиздер менен чогуу бир жакшы жыйынтык чыгарып келди деп ишендип кетебиз. Жүрүңүздөр, кирейин анда. وتخبئ كنزا فتعال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Өзү күткөн жаманда. Эми жолукканга убакыт келген, бирок азыркы 1 мүнөт 1 сааттай ушундай туюлуп атат. Бул жакта ата-энелери бар, бир туугандары бар, мындай айтканда жакындары бар. Болжол менен бир 40 мүнөттөй күтүп турабыз, чыга элек. Азыр эми негизи ушул ата-эне үчүн баласыны алыс жактан, алыс сапардан, тем более ушундай оор сыноодон, тагдырдын сыноонан ушундай жакшы болуп келаткандыгы бул ушул нерсени күткөндүгү аябай мындай оор болуш керек. Эми оор болгондо азыркы убакытты мен элестетип атам. Бул жерде жигерлери турат, ата-энелери турат. Көрүп турам, сезип турам, аябай эле убакыт созулуп атат да. Бизге биздин 1 мүнөтүбүз азыр бул жакта ата-энелери үчүн 1 сааттай эле болуп атса керек. لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذلال ولذا أشعلنا مصباحا ومضينا رغم الأميال لنبث الخير بأمتنا مهما الشر
بها غطى مهما الشر بها قطى معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلال تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال Buyursa, туғандар, шығып алдық. Кімне кім? Ибрагим досымыз болады. Алланың разылығы үшін жардам берген болса, берген қайыр ихсандарыңыздарды Аллахым мың еселеп берген болсын. Бuyursa, бұл жерде бардық ушул досымыздың келіншегінен ата-енесі бір жігерлері. Өздерінің шу елге олған разылығы. Assalamu alaikum Kırgız elim, tuğan uruk, dostu jar. Men sizlerge bir razılık bildirip koyayım. Allah'a şükür mana kızım menen köybalam hazır Indiyadan uçup geldi. Bundan 4 ay murun Kırgız elimden suranıp, jardam surap emek kıldık ede. Allah'a şükür bergen ihsanыңыздарга razı olуңуздар mana Kız menen köybalam mana жақсы болып сақайып келді. Берген ихсандарыңыздарга разылық білдірем. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat. Uruk tuğanдар, бүт туғандар, eli жұрт, айылдаштарыбыз. Біріншіден şu барыңыздарга şu ораза айында şu Allah razı olsun. Разылық білдіре şu юбилейсін атыбыздан şu келініміз иншалла şu сіздердің жардамыңыздармен Алла Таала жардам беріп, şu Индияға барып, ризат болып, жақсы болып келді. Şu сіздерге Allah razı olsun. Şu юбилейсін аттан разылық білдіре, шунчалық қол сұнып, жардам қылып, емек қылғаныңыздарға şu жүректен разымыз да юбилейсін атынан. Allah razı olsun сіздерге дағын. Şu ораза айында қаншалық ihsan қылған болсаңыздар, ошоны мың еселеп Алла Таалам şu қайтарып берген болсын. Бардыңыздарға денсаулық, юбилейіңіздермен тыныш болып, şu еш қашан ауырбаңыздар, аман болыңыздар, şu тыныш болыңыздар. Şu разымыз şu юбилейсін атыбыздан сіздерге. Разылық білдіресіз. Allah'ım şu 2 yaştayım baktılık olsun. Baldarga iyi olsun. Allah Taala'm koldapçılarda şu eka varıp gelgen eli jurtumda dağılmaz. Sıymık aytam eli jurtum tınç olsun. Şu kayrımda ukulagan adamlarga da Allah'ım densoluk versin, rızkı versin, iman versin, tınçılığından versin. Allah Taala'm şu 2 yaşta daima şu baldarım bilen kaynene kaynatası bilen yenesi atası bilen Allah'ım şulardı gününü görüp жақсы күндөрү de daima şuların törüde olsun. Allah'ım daim kolda olsun. Eş yersine kembul olsun. Olup şu baldarım bilen şu daima oynayıp gülüp şu bizim aramızda yüre versin. Amin. Allah'ım özü kolda olsun. Amin. Allahu Ekber. Allah. Ушунча эли журтка, ушунча дос, жарларга өзүңдүн билдире сүйлөп койсун. Ибрагим ушул келинчеги менен чогуу барып, дарылатып, ушул сиздердин колдооңуздар менен келип отурган кезде. Assalamu alaikum, жалпы Кыргыз элим
амансыздар бардыңыздарга. Эң биринчиден Аллага мактаулар болсун. Экинчиден бардыңыздардын Рамазан айыңыздар менен мына орозо ичи Алла насип кылып мына келип алып, Алла насип кылып Алланын каалоосу менен келинчегим ооруп калып, Алла насип кылып Индияга барып, дарыланып, ошол жактан мына себебин кылып шифа таап, мына Алла мүмкүнчүлүк берип, мына иншалла кайттык мына. Алла мүмкүнчүлүк берди, мына ушу бүгүн мына иншалла орозо ичи мына кайтып келип, бардыгыбыз мына бала чаканын алдына келип, ата эне бир туугандардын алдына келип, кубанып, бардыгыбыз кубанычка батпай отурабыз азыр иншалла. Мына балдарымды көрүп канчалык сүйүндүм ушунчалык. Иншалла бардык кыргыз элиме, дос жарларга, туугандыктарга бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бардыгыңыздардын өмүрүңүздөргө Алла береке берсин, ишиңиздерге Алла береке берсин. Тапканыңыздарды бардыгыңызга Алла береке берсин. Ошо биздин эрежем ушу бардыгы Алланын бардыгы Алла ыраазы болсун бардыгыбызданчы. Ар бир кылган иштерибизге Алла ыраазы болсо, калган иншалла бардыгы жакшы болуп кетет. Ошол биздики. Бардык биздин көрүүчүлөргө ушул Ибрагим досубуздун келинчегине кимде ким ушул чын жүрөктөн Алланын ыраазычылыгы үчүн деп 1 сом болобу, 5 сом болобу, 10 сом болобу, колунан ким канча келеринче болушунча аракет кылып которгон акчаларыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Билип турабыз, көрүп турабыз, бардык нерсе ушул Алланын каалоосу менен. Алла ушул нерсени болот деди, болду. Болсун деди, болуп өттү. Мынакей азыр буюрса бир туугандары менен, балдары менен ушундай кубанычтуу убакыттын үстүндө турган кези. Бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Биздин көрүүчүлөрдүн арасынан дагы ушул көптөгөн инсандар жардам колун сунду. Мына биз өзүбүз баш болуп бардык биздин көрүүчүлөрдү, бардык биздин кыргыз элине дагы бир жолу ушул орозо айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап өтөйлү. Орозо айында ушул дуалар кылган ибадаттарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун. Ушундай берешен колдорду Аллахым бардыгыбызга насип кылган болсун. Негизи берешендиктен тайбайлы. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга.